Талайомкевич, баягы Кытай Эл Республикасынан электр энергиясы импорттолуп жатат да, бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө кече эмелерге айла жок экен, жаза берет экен да. Биз жанагы мен айтпадымбы? Ушул маалымат Бедел депчи, жаңы эме ачпадыкпы? Чек араны. Ошол жерде бизде анткени тиги тоонун башында да биз электр энергия ал жерден ала албай, ошол Кытай мамлекетинен эле сүйлөшүп, ошонун электр энергиясын алып, ошолорго төлөп атабыз. Анткени алардын линиясы келген. Анан эми азыр биз өзүбүз куруп барабыз деп. Анан ал жерге импорттагандай бизде азыр мүмкүнчүлүк жок. Азыр ошол импорттаганга өткөндө айтып кеттим эле, Кемин Торгарт деген линиясын мына бүгүнкү күндө ишке киргизебиз деп, ошол инвесторлор менен иштеп атабыз. Ал 340 километр линия. Кемин постанциясынан 500 километрдон Торгартка чейин. Пока жок эч кандай импорт. Жок, азыр жок бизде импорт жок, азыр бизде импорт жок. То есть экспорт жок, импорт эле кылып атабыз да. Биз Кытайдан электр энергия алган жокпуз. Ошондой эле жана границалардын ортосунда. Ошол кандай шартта, мисалы, кандай шартта жаңылып атасыздар? Алар менен. Алардын тарифи менен эле алабыз. Эги биз мындайда любой импорт алганда, электр энергияны импорт алганда биз келишим түзөбүз. Бизде бүгүнкү күндө Кытай мамлекети менен келишим жок. Бизде мындайча айтканда взаиморасчет бар. Мына өзбектерден деле кээде биз кээ бир убактарда бизде дефицит болгондо биз алабыз, мындайча айтканда, алар алат, кайра ушинтип эле берет. Бирок ал мындайча 10-15 миң киловаттын тегерегинде эле нерсе. Мына кече электр энергияны эмени Касамиңди күйгүздүк. Электр энергиям жеткириш керек, жака бердик. Ошо электр энергияны кайра алабыз. Ошондой эле да мындайча. Ошондой эле негизде. Мындай импорттаган бизде Кытайдан импорттобойбуз. Бизде азыр мен эмеден көргөзгөндө Казакстан, Туркмения, Өзбекстан. Мен да таң калып атам да, кандай бул Кытай боюнда маселе жок болчу атат. Мен да кече эмеден окуп калдым. Ошону сизден тактап коеюн деп атам да. Анан баягы билесизби эсиңизде, ошо бала саруу кээси курулганда ушул бир техникалык маселе болуп токтоп калган да. Билесизби? Мындай да, бизде ар бир тетик киргенде, мисалы үчүн ошол эле азыр бүгүнкү күндө Токтогул кээси кирип атат, Үч Коргон кээси кирип атат. Анын мындайча айтканда гарантийный срогу бар. 1 жылга чейин, мисалы үчүн кээ бир чоң кээстер 2 жыл, трансформаторго да ошондой 5 жылга чейин гарантиялары бар. Ошондой гарантийный срок да. Биз аны эми жанагындай эле жаңы киргизген чогулткан машина дейли. Аны мындайча айтканда мындай водяной испытание, холостой испытание дегендер. Ошол испытаниянын убагында ооба подшипниктер ысыган. Биз аны сразу прибордон көргөзгөндө алмаштырып, бүгүнкү күндө азыр 20 куб суу агып атат, 11 мегаватт берип атат. Эч кандай маселе жок ал жерде. Ал кичине бирдемкени угуп алса эле, кичине чымынды төгүп эле чыгара берет экен да ошо. Ооба, ошондой маселелер болгон да. Азыр жок, маселе жок. Маселе жок. Бүгүнкү күндө канча электр энергиясын иштеп чыгарды ушул? Ишке берилгенден жылына 95 миллион киловатт сааттын тегерегинде чыгарат. Бүгүнкү күндө 11 мегаватт азыр 20 куб берип атат. Анткени Минватхоз менен келишим азыр сууну кой бербей атышат, азыр сактап атышат да. Вегетационный период башталып элек деп. Мына бүгүн эле мага доклад берген, эртең менен 20 мегаватт, 20 кубтун тегерегинде суу чыгып атат. Ошого 11 мегаватт электр энергия берип атабыз. Азыр бүт суу, Киров водохранилищеден чыккан суу бүт только через генератор өтүп атат. Ошол алган кредиттерди убагында жабабы ошолорну? Вот сөзсүз түрдө 442 тыйындан улуттук электр тармактары сатып алып атпайбы азыр чыккан электр энергиясы. Маселе болбойт да, короче, кредиттер боюнча убагында. Анан да ошол эки өлкөнүн президенттери меморандумга кол койгон, эсиңиздеби? Өзбекстан менен Кыргызстан теги Чаткал дарыясында эки КЭС куруу боюнча ал ошол иштер кандай бүгүнкү күндө? Азыр эле мына менде эмеде телефондо кагаз келди, Кытайдын компаниясы менен ошо Өзбек менен чогуу иштеп атканбыз. Азыр бирдин специалисттери Ташкентке чакырып атат. Мен Кудай буйрса эртең жумуш кетип атабы ал жакта? Ооба, ишке кирип атат. Ал эгер ошол айта 251 мегаваттка КЭС курулуш керек да жерге. Ошону макулдашууларды ошону Кытай компаниясы техник экономикалык негиздемесин былтыр эмеде кеч күздө атайын атты жалдап ошол 8 Кытайды алып барып келгенбиз ошол жерге. Ошо өзбектер менен чогуу. Иш кетип атыптыр да убактында эле. Анан теги жергиликтүү элдерге кийин бир мындай жеңилдиктер болобу? Каралып атабы ошол боюнча? Болот, азыр бардык жерде законду кабыл алып бербедиңер беле? 1% ошол чыккан электр энергиядан жергиликтүү элге. Чакан КЭС курулабы, күн энергия, шамал, чоң КЭС курулабы?
ошол жергиликтүү айыл өкмөткө 1% чыккан электр энергиянын 1% көлөмүндө акчасын төлөп берет. Ошол маселелерди баягы камтып кетип атасыздарбы акыры баарын? Ооба, обязательно. Азыр мына Камбар ата бир боюнча 1000ге жакын баланы окутуп бергиле деп атабыз. Ушу Камбар ата проектисинин алкагында бекер. Ошол Токтогул районунда Кара Көлдөн биздин бияк тараптан ошону окутуп, ошол кийин ошол Кара эмеге Камбар ата биргесине. Андан тышкары Камбар ата ГЭС 2 Токтогул подстанция, Токтогул центринде подстанция ошого чейин дагы бир линия тартып бергиле деп атабыз. Анан ичкен суу боюнча проблема бар экен, 2-3 айылда ошол маселени чечип берели деп атабыз. Жакшы. Анда эми баягы Талап эмке өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө чакан ГЭСтер аябай жакшы алытуу иштер жүрүп курулуп атат да. Бул эми баягы өзүңүз жакшы билесиз, чакан ГЭСтер менен биз көп маселени чече албайбыз да. Ошондуктан баягы чоң долбоорлорду ушул чоң ГЭСтерди пландаштырыш керек да салууга. Ошондо гана бир импортко көз карандысыз болобуз да. Өзүңүз жакшы билесиз. Ошол чоң долбоорлор менен иштеш керек да, чоң ГЭСтерди.